Сүйінбек Алтымышев 36 жашта. Ал Өзгөн районунун жаңы Өзгөн айылынын тургуну. Сүйінбек мырза 5 жылдан бери 2 бөйрөгү тартка кабылып ооруп келет. Акыркы учурларда гемодиализ аппаратына тез жатууга муктаж болуп турат. Врачтар бөйрөктү тез арада операция кылбаса кесепети оор болорун эскерткен. Ал эми операцияга көп суммадагы акча керек болгондуктан жакындары мынча акчаны чогулта албай кайрымдуу элден жардам суроого муктаж болуп турушат. Экранда көрсөтүлгөн номерлер аркылуу Сүйүнбектин тагдырына кайдыгер карабай колдон келген жардамыңызды көрсөтсөңүз болот. Сүйүнбек Алтымышевдин 2 баласы бар. Башка үчүн болбосо дагы 2 баласы үчүн Сүйүнбектин ден соолугу жакшы болуп, балдарынын кашында, жакындарынын маңдайында туруусу үчүн көмөк көрсөтүңүз. Жардам колун сунуңуз, урматтуу көрүүчү. Экранда көрсөтүлгөн номерлерге колдон келген акчаны которсоңуз болот. Операцияны тез арада жасоо керек. Ал эми ушул сиздин 1 сомбу 5 сомбу которгон акчаңыз буюрса Сүйүнбек Алтымышевдин өмүрүн сактап калууга чоң себепчи болот. Сиз дагы себепчи болосуз. Сиз дагы Кудай алдында, жараткан Аллах Тааланын алдында өзүңүздүн акыретиңиз үчүн соо иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андыктан жардам колун сунуңуз. Алимжанова Жумагүл, Өзгөн району жаңы Өзгөн айылында жашайбыз. Балам Алтымышев Сүйүнбек 87-жылы төрөлгөн. 5 жылдан бeri ушул бөйрөгүнөн жабыркап ооруп келет. Ушул бөйрөгүнө гемодиализге түшкөнүнө 2 ай болуп атат. Ушул урматтуу мусулман калкым, ушул балама кайрымдуулук кылып коюңуздар. Сиздердин жардамыңыздар менен менин баламдын өмүрү сакталып калышына мен ишенем. Артында чырактай болгон 2 кызы бар, өлтүргөн. Илгерсиден бул биздин мусулман калк жыгылган, жөлөп турган калк болгон, эл болгон. Ошол үчүн сиздерден мен суранып кетем, ушул баламдын өмүрүнө кайдыгер карабастан кайрымдуулук кылып коюңуздар. Сиздерден суранып кетем. Эже кайерде ооруп атат балаңыздын? Операцияга канча акча керек? Кайерде дарыланат? Менин балам бөйрөгү ушул 2 бөйрөгүнөн тең жабыркап атат. Ушул Бишкекте жаңы ачылыптыр деп атат. Ошол жерге барышыбыз керек болуп атат. Андан мурун Туркияга баралы деп ойлонуп атканбыз. Жакындан бери ушул Бишкекте ачылып калыптыр деп атат. Ошого ушул $7.000 акча сарпталат экен. Ошол акчаны толукташыбыз керек болуп атат да. Ошону элдерден кайрымдуулук сурап атам. Кайдыгер карабай ушу балама кайрымдуулук кылып коюңуздар. Урматтуу мусулман элим, сиздерден суранып кетем. Балаңыз канча жылдан бери ооруйт? 5 жылдан бери балам 5 жылдан бери ооруйт. Канча балаңыз бар эже? 3 балам бар. 2 уул 1 кызым бар. Эң чоң балам ушул. Балаңыздын канча баласы бар? 2 кызы бар. Булар сууга өткөндөн болот экен, чочугандан болот экен көбүнчө. Ушу балам Россияларда иштеп жүрүп, ушу сууга өтүп калган экен да. Бөйрөгүнө биз аны байкабай эле жүрүппүз. Актырында ушинтип гемодиализге түшүп калды. Бөйрөклөрүн ушу пересадка кылыш керек экен. Болбосо болбойт экен, ушу пересадка сөзсүз түрдө болуш керек экен, же болбосо өмүр бою ушу гемодиализде отуруш керек экен. Балам али жаш 35-36-га эми кадам коюп келе атат. Сураныш мусулман калкым, ушу балама жардам берип коюңуздар, кайрымдуулук кылып коюңуздар.